Мен айтат элем, тарыхты ар бир заман келгенде өзгөргөндө тарыхчылар деле кайсы хан кандай күтсө ошондой жазганга аракет кылышат да, адалдык адамда. Мен баары бир ишенемин, мен мисалы үчүн көптөгөн китепти окугам Сталин жөнүндө. Ал кишинин көптөгөн каралаган нерселер көбү калып чыгат. Согуш мезгилде, согушка чейин, бирок ул мезгилде өтө оор татаал маселе болчу. Ошол эле мезгилде Америка Кошмо Штатта аябай чоң дүйнөлүк кризис болуп, канча адам этаждан таштап жүргөн. Аябай чоң кризис болгон. Ошол эле мезгилде, согуш мезгилинде канча американецтерди камап атып таштаган, аны унутуп атабыз. Бул ушул мезгилдеги дүйнөдөгү көптөгөн мамлекеттерден өткөн нерсе. Ар бир мамлекетте мындай жаман койгон баракчалар болгон. Мисалы үчүн Америка Кошмо Штаттын эң негизги баракчада койгон окуя, ал жерде жашаган 100 миллион индейстер кырылып кетти. Бүт Европадан барган ар кандай адамдар барып ушул жерден биз ээс болобуз деп, ушул жерде жайгашкан калкты жок кылып, бүгүнкү күндө алар бүт дүйнөгө акыл үйрөтүп атат. Ошондуктан мен айтат элем, бул тарыхта болгон нерсени биз канчалык тепкилесек пайда көрбөйбүз да. Монголияда бир жакшы бир сөздүктүн 1988-жылы барганда биз Сталиндин эстелигин көрдүк да, Улан-Батырда. Анан биз сурадык да, жаш балдар ачуу алып койбойсуңар депчи. Дегенде алар мындай деп айтты. Кандай десек деле бул кишинин өзүнүн орду бар. Айрыкча Монголия мамлекетинин түзүлүшүнө бул кишинин салымы аябай чоң. Ошондуктан биз калтырып койдук дейт. Бул тарых.